Assalamu alaikum Kırgız elim. Men Çatkaların Şakat Arayının turgunu Kurmanbek Tacibek. Jogorku birlikterde urmatlı prezidentten suranam. Men balam bir yıldan beri Kurmanbek ve Almazbek türmede jatır. Kuru doğmatka kalıp, şunu akı katı kılıp mizamdı çeginde çeçip edinizleri suranamın. Ötünüz silerden. Assalamu alaikum Kırgız elim. Men Kurmanbek Ömürbek. Men ağam Kurmanbek Almazbek. Bir yıldan beri uşo Kuru Doğuga jygılıp kamalып oturat. Uşo jogor jaktagı beýlik ökülleri, urmatly Sadyr Japarov, uşo sizlerden suranarym, uşo myzamdy garap bersizler uşul işti. Мен Чаткал районунун Шакаттар айылынын тургуну Байдылета Нуриба, Курманбеков Алмаздын аялы болом. Мен силерге кайрылган себеби бийлик өкүлдөрүнө, улуу урматтуу президентибиз Садыр Жапаровго кайрылуумдун себеби менин күйөөм 1 жылдан бери жалган жала менен камакта отурат. Ошону бизге адилеттүү карап, мыйзам түрүндө ишти карап, адилеттүү чечим чыгарып, актап чыгарып берсе деп суранат элем. Менин 4 кызым бар. Пенсиядагы кары кайнатам бар. Бул кайным бар, төшөктө жаткан. Ошолорду багуучу бир гана жолдошум Курманбеков Алмаз эле. Ошону бийлик өкүлдөрүнө дагы бир жолу Садыр Жапаровго кайрылат элем. Улуу урматтуу президентибиз адилеттүү карап, мыйзам түрүндө актап, биздин алдыбызга чыгарып берсе деп айтат элем, суранат элем. Assalamu alaikum Kırgız elim. Men Kurmanbekov Madaminbek, Жалал Абад областынын Чаткал району Шакаттар айылынын тургуну. Силерге кайрылуу себеби 2025-жылдын август айында иним, бир тууган иним Курманбеков Алмазбек көчөдөн жүргөн кызды эмне кылып жүрөсүң түндө деп айткан сөз үчүн милиция кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттеринин аркасынан темир тор аркасында турат. Болбогон ишти болду деп уруп согуп мойнуна коюшуп камашкан. Бул жерде соттук медициналык экспертизалар бардыгы таза чыккан. Кыздын апасы ошол моментте Турцияда болчу. Турциядан келгенден кийин орган кызматкерлери менен биригишип алып, ич ара сүйлөшүп алып, бизден $1 миллион талап кылып атат. Свою родную страну я вынуждена деп туруп конкретный роликтерди кылабыз да чыгарабыз да кетебиз. Жакшылыкча бере турган болсо тым келем. Алапкага, блядь, пизда ёптурго барам, блядь, бу пиздалар бар го. 2 секундда жазам, блядь, чыгар ону пидорасты дейм. 2 сөз сүйлөйм дейм, блядь. Милицияга деле, блядь, $1000 берем нахуй, блядь, за твой труд дейм, блядь, открыто эле, деп туруп. Өзүм акчаман парч. Элнурга деле вот за деньгами, блядь, шарохались, на тебе. И так эле күтүп аткансыңар да, блядь. Спасибо дейм. У суканы чакырам да айтам, вот всё, деньги взяла твои. Я всё, Кыргызстан оставляю. Не то что Шакавтар, я Кыргызстан оставляю. Я уезжаю дейм. Эртеңкиге документтерди одинаковый эмеспи? Бири-бирине карашып отурат, карасаң. Все взаимосвязанные же, блядь. Албаса деле, блядь, онун аркысына айтканын кылып отурат да, блядь. Каяктан билейин, блядь, бирөөнө деле ишенбедим. Теңкеде турган элек Ошко. Ошто эксперт жокпуш. По всему Ошу эксперт нет. Я насрала на Ош, блядь, Жалал Абад весь, блядь, мои однокурсники дохуя да больше, блядь. Аякта Алтайда бар, Алтайды деле чакырам, күтүп ал мени дейм. Там, блядь, пиздец, взрыв макаронной фабрики кылган, блядь. Жетейин да Жалал Абадка, блядь. Бир күн мына кече, бүгүн Өмүрбектин урматына отурдум, мына күттүм. Эртең да күтөм полностью. 3-й день уже. 1 числа болгон. Завтра 6, бүгүн 6, а? Бүгүн 5-й, 6-й. Бүгүн 6-сы. 6-сы эртең. Бир жума күтүп атам. Эч кандай результат жок. Эч жактан. Пусть сидит пожизненно. Кыйналсам, не макы, азгына кыйналам да.
Зато суканы киргизем, да, спокойно жатам. Ошо барып айт. Ошондой деп ататтар биз. Бүгүн 3 күн, эртең 3-күн болот күтүп атканына. 1 миллион доллардан кайткан, доллардан Эмне кайтам мен ояктан үй алам да. Кырчага кийин бемарал доз келесиң жатасың. Маза кылып моряда отдыхать этебиз. О корабль похуй болот, бля. Секундно, блин, всё отдохнем. Ал акчаны биз үйлөрүбүздү сатсак да, Алмаштын эски машиналарын сатсак да жетпейт, таба албайбыз анча акчаны. Бул жерде сот отурумдары болуп, доо кылган кыз өзү келип, эч кандай мындай иш болгон жок деп бардык көрсөтмөлөрүн берсе дагы, Ала Бука Чаткал районунун прокуратура кызматкерлери өзлөрү кылган туура эмес калпыс иштерин жабыш үчүн кызды коркутушуп, биринчи берген көрсөтмөңдө турасың деп. Мен сизге Ливада эле бүгүн 2026-жылдын 6-май күнү мен качып жүргөнүмдүн себеби, мен Досалиевден коркуп, Досалиев өз кабинетине чакырып, мени показанияңды өзгөртпөсөң, мен сени камап салам деп коркутат. Ошонун негизинде мен качып жүрөмүн. Азыркы учурда мен курбумдун үйүндө жүрөмүн. Азыркы учур мени оперлер издеп жүрөт. Чаткал районунун Шкафтар айылынын, Ала Бука айылынын оперлери баары издеп жүрөт мени Досалиевдин приказы боюнча. Досалиевдин үстүнөн мен почта аркылуу үстүнөн арыз жазамын. Ал арыз Досалиевге жетип барат. Жетип баргандан соң мени ал жок кылам деп коркутуп жүрөт. Ошонун негизинде мен азыр качып жүрөмүн. Мен иними темир тор аркасына тыкканга аракет кылып атышат. Өзлөрүнүн баягы кылган калпыс акча талап кылган, акча жасайбыз деген иштери ачыкка чыгып калышына акылдары жеткенинен ушул ишке барып атышат. 2026-жылдын 9-июнь күнү эртең сот болот. Сот акыркы отуруму. Ошол соттун адилеттүү чечим чыгарышына Ала Бука Чаткал районунун прокуратурасы тоскоолдук жаратып атат. Биздин колубузда бардык факты, документтер бар. Үкөмдүн күнөөсүздүк экендигине тастыкталган документтердин бардыгы бар. Ошого карабастан үкөмү камауга аракет кылып атышат. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, биз күч органдарына аткан эмнелерден эч нерсени сурабайбыз. Бизге адилеттүүлүк гана керек. Мыйзам, чындык гана керек. Урматтуу президентибиз, ушуну өзүңүздүн өз көзөмөлүңүзгө алып, адилеттүү чечим чыгарганга жардам берсеңиз.